эле Токой жана айтып кетейин. Жаңгак Токой массивтери Кыргызстандагы жайгашкан 42 000 гектардын тегереги. Дүйнөдө аналогу жок, бир гана Кыргыз мамлекетине деп айтылып келет. Анга тастыктоо иретинде биз бир топ тарыхый баяндамаларды илимий экология багытында илимпоздордун дагы маалыматтарын карап чыктык. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүгүн бүткүл дүйнөлүк экологдордун күнү менен куттуктап кетем. Жалпы биздин экология тармагында эмгектенип жүргөн эмгекчилерге, токойчуларды, ошол менен үзөңгүлөш болгон башка тармактардын өкүлдөрүн. Бул мен айткым келет. Винголовский, Мамаджанов, Сорг, Ренус, Сарымсаков, Абдрахманов сыяктуу экологдор биологическая основа ведения лесного хозяйства в ореховых лесах Кыргызстана и их многофункциональное использование деген чоңдай китеп жарыялаганда. Ошол китепте карап көрсөңүздөр, биздин кыргыз илимпоздор айтып атат. Бул кыргыз жаңгагы 35-50 миллион жыл мурун пайда болгон деп. Анга тастыктоо иретинде мен бир-эки жерин окуп кетейин. Ал эми Швейцариядан келген, 2006 жылы келген илимпоздор айтып атат, 2000 жыл мурун, 2000 жылдан бери пайда болгон, калыптанган деп. Садыков жазып атат 1978 жылы на основании изучения полинорийских спектров, ренорийских отложений 35-50 миллион лет тому назад из разреза Гыргаш, устья реки Кугарт, среди пыльцы древесных пород находят пыльцу ореха грецкого. Ошондой эле Швейцариянын Бейер, Кайзер, Тиннер сыяктуу илимпоздор айтып атат. Следует отметить, что последние последовательские исследования, проведенные специалистами Швейцарии, показали, что формирование современных орехов лесов началось примерно 2000 лет назад. Мына ушундай кызыктуу маалыматтарды окуп булам. Жакында Акипресс маалымат агенттигинде бир маалымат чыкты, что связывает премьер Англии Черчилля с Кыргызстаном. Бул жерде да 45 миллион жыл мурун пайда болгон деген маалыматтар, тарыхый баяндамалар жүрөт. Урматтуу бүгүн коомдун катчылары, эмне үчүн биз жаңгак, реликтик жапай жаңгак жөнүндө өзүнчө статус берүү менен ушул массивти картасын аныктап, жайгашкан жерин колдоого алалы деп чечтик. Жылдан жылга тилекке каршы бул жаңгактардын жашы картайып, өзүн өзү жандануу, жашаруу процесси бир аз солгундап жүрүп атат. Ошондуктан өзүнчө статус берүү менен мына ушул аймакты аныктап, картасын, бул Чаткал тоо кыркаларынан тартып, Аксы, Базар Коргон, Нокен, Каракулжага чейин узарган бир мындай өзүнчө кыркалар. Бул да географиялык өзгөчөлүк. Бунун продукциясы, урматтуу коомдун катчылары, 1000 деген тонна, 5000 деген тонна, 6000 тонна деп айтылып жүрөт. Экспортко чыгып, ушул гүлдөгөндөн тартып, жалбырагынан, маңыз деп коебуз, сырткы скорлупасы жана башка бүт бардык курамы пайда алып келет. Медициналык жактан, косметология, экономика, ошонун бардыгына таасир бере тургандыгы бул жерде баяндамалар жазылган. Мындайча айтканда 1000 дартка даба деп. Ошондон улам урматтуу коомдун катчылары, биз экономикалык жагын, экологиялык жагын баарын эске алуу менен дүйнөдө туризм багытына да салым кошот деген үмүтүбүз бар. Кандай жол менен? Эгерде биз ошол илимий изилдөөлөрдү бардыгын да бир жол карап чыгып, тастыктап, дүйнөгө бренд катары Кыргыз жаңгак массиви деген ат менен тааныта турган болсок, мен ойлойм, туристтерди тартууга дагы бир өбөлгө болот. Ошол кандай өскөндүгүн, жаңгакты кандай гүлдөгөндүгүн, кантип терип аткандыгын, аны эмнеге пайда экендигин бардыгын биз өкмөттүк деңгээлде, мамлекет деңгээлде көтөрүп алып чыккан болсок, мен бул мыйзамдын келечеги чоң деп ишенем.
туризм тартуу боюнча ошол аймакта массивде жайгашкан курулмаларга, ошол ишкерлерге сервистик кызмат көрсөтүүгө шарт түзүү үчүн албетте мындай курулмалар керек. Биз айтып атабыз, капиталдык курулмалардан сырткары жеңил конструкцияда ошол кыргыз үй сыяктуу жана башка түрлөрүн колдонуу менен сервиске өбөлгө түзүү, ошолго колго алган тараптарды кээ бир салыктардан бошотуу боюнча. Арзыбаган ошо эки массивден каражат чөткөн, урматтуу коомдук улан катышуулар. 2,5 миллион сом тегереги. Мамлекет үчүн 2,5 миллион сом бул мындай бир көлдөгү бир тамчы суудан дагы аз. Ошондуктан бул мыйзамдын маңызы мына ушундай. Андан сырткары жаңак плантациялар боюнча да биз өзүнчө мыйзамды карап атабыз. Ал бүгүнкү Молдова мамлекетинин опытын эске алуу менен. Мына Молдова мамлекетинин өкүлдөрү убагында келип Кыргызстандан жаңакты алып жүрүшкөн. Алар мына даамын татты, баасын билди. 15 миңден ашык гектар плантация кылып, бүгүнкү күндө 100 миллион доллардан ашык кирешет алып турат. Бир үй бүлө орточо 5 миң евронун тегерегинде кирешет алат экен. Мына көрдүңүзбү, урматтуу мекендештер, биз өзүбүздүн колубузда болгон мүмкүнчүлүктү, баалуулукту, географиялык түзүмдү, жер кыртышын, суу жана башкалардын бардыгын колдонуп, мүмкүн болушунча азыркы кырдаалды ички булактарды таап чыгуу менен ушул мыйзамды ишке ашырсак, экономикага, экологияга, туризмге, улуттун ден соолугуна, балдарыбыздын ден соолугуна таасир берет деген чоң үмүттөмүн. Урматтуу Эмил Токтокулович, ушу менен баяндамамды жыйынтыктадым. Чоң рахмат. Бурганыңыздар үчүн суроолор болсо мен жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Суроолор түшкөн жок, жазуу түрүндө кабыл алабыз.